Темир айылындагы селден кийинки 5-күн. Мына учурда ички көчөлөр тазаланып, бардык тармактын кызматкерлери өз жумуштарын жасашууда. Мына бул жерде РЭС азыр үзгүлтүккө учураган зымдарды улаштырып жатат. Ары жакта болсо жертөлөлөрдү, үйлөрдүн жертөлөлөрүн тазалоо иштери жүрүп атат. Темир айылы эс алуучуларды тозгон, мындайча айтканда туристтик айыл болбогондуктан бул жерде эл алма бак отургузуп, ошо алма бактан түшкөн түшүм менен жан багышат жана ошол түшүмдү жазга чейин сактагандыктан ар бир үйдө, айылдагы 80% үйлөрдө жертөлө бар да. Мына ошол жертөлөлөрдү тазалоо иштери азыр курч жүрүүдө. Бир үйдүн жертөлөсүн өзгөчө кырдаалар министрлигинин кызматкерлери билдирип жатат. Бир үйдүн жертөлөсүн тазалоого 2 күн убакыт кетип атат. Азыр мындай жертөлөлөр баткактан арылып атат. Азыр мына ушул жерде көрүп жатасыздар. Азыр түшкү дем алыш убактысы болгондуктан Чолпон Ата шаарындагы эс алуу үйлөрү бардык бул жерде иштеген кызматтарга түшкү тамагын даярдап келип берип жатат. Мына азыр өзүңүздөргө ушундай жертөлөлөрдүн бирин көрсөтөм. Мына мондай баткактарды жертөлөдөн чыгарып атышат. Айтсаңыз, бул жертөлөнү канча күндө тазалап атышат? Бул 5-күн болду. Аккандан бери. Эпчесте тазалап атышат. Бул жерде скраптын казана чок бар, жалга актык. Туалети демелер тиги. Тогуядан чок. Токтор актык. Анан таш көмүрү жок. 2 тонна. Ар бир үйдөгү огороддор, алма бак тигилген огороддор ушундай абалда. Дагы деле тургундар белгилеп атат, техникалар мамлекет тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан жакшы эле жардамдар көрсөтүлүп атканын белгилешүүдө, бирок ошентсе дагы техникалардын жетишсиздиги жана кол күчтүн жетишсиздиги курч бойдон калууда.